Türk тилдүү элдер, этногенетикалык жана этномаданий жактан тектеш элдер. Түрк тилдүү элдер деген термин илимге 19-кылымда Батыш илимпоздору тарабынан киргизилген. Түркий элдер негизинен дээрлик мусулман элдер, бирок ошол эле катарда христиан, жөөт, теңирчи жана шаманизм динин карманган түркий этностук топтору да бар. Азыркы доордогу өз тарыхый аймактарынан да бир канча кеңир аймактарда жайгашкан. Алардын эң башкы бөлүгү Евразия континентинде. Түркий элдер ошондой эле Европада, Австралияда жана Түндүк Африкада да жашашат. Назарыңыздарда эң аз сандагы жана жоголуп бараткан майда түрк тилдүү элдер тууралуу айтып бергенге аракет кылам. Эң аз сандагы түрк тилдүү жана түрктектүү эл бул тофалар, чулумдар жана духалар деген элдер. Булар да түрк тектүү элдерден болуп эсептелет. Бул элдердин саны 1000 кишиден ашпайт. Тофалар Чыгыш Сибирде жашоочу өтө аз сандагы түркий элдер. Алардын саны 800гө жетпейт. Чулумдар Түндүк жана Россиянын алыскы чыгыш аймагында жашоочу өтө аз сандагы түркий элдер. 2001 жылкы маалыматтарга караганда Россияда алардын саны 650 адамды түзгөн. Ал эми 2010 жылы 355 адамга кыскарганы айтылган. Россия Федерациясынын эң аз этносторунан болуп эсептелет. Жана духалар Монголиядагы түрк тилдүү элдерден. Духатан этноними монгол тилдүү Хупсукул Урханай жана Калмык Торгот аймактарында кездешет. 2001 жылдагы эл каттоонун маалыматына караганда Монголиядагы духалардын саны 303 адамды түзгөн. Ал эми 2010 жылдагы статистикага караганда духалардын саны 282 адамга кыскарган. Духалар шаманизм жана буддизм динин тутунушат. Караимдар Чыгыш Европадагы караизмге ишенген топтордон келип чыккан түрк тилдүү элдер. Караим тили кыпчак тилине кирет. Караим тилинин лексикалык түзүлүшү гебраизмден бир топ айырма кылат. Караим Түндүк, Батыш Кырым диалектикаларына бөлүнөт. Азыркы учурда караим тилинин бардык диалектикасы Тракай диалектикасынан башкасы дээрлик жоголуп кеткен. Караимдердин бүгүнкү күндөгү саны 300 адамды түзөт. Хотондор бүгүнкү Монголияда Кытайдан, тагыраагы Батыш Кытай тараптан ичкерки Азиядан көчүрүлүп келинген хотондор аттуу өздөрүнүн тегин кыргыздардан тараткан тили монголдошкон этнографиялык топтор бар. Учурда хотондордун отурукташкан аймагы Монголиянын Обсунур аймагы. Соңку эл каттоонун жыйынтыгы боюнча хотондордун жалпы саны 10 миңден ашуун калкты түзөт. Шаурлор Батыш Сибирдин Кемерово облусунун батышында жана ошондой эле Хакасиянын жана Алтай Республикасынын Красноярск жана Алтай өлкөсүнүн аймагында жашоочу түрк тектүү элдер. Алар түндүк жана түштүк болуп, эки этнографиялык топко бөлүнөт. Тили боюнча алар алтайлык жана хакастыктарга жакын келет. Маданияты боюнча алтайлыктарга окшош. Саны боюнча 14 миңдин тегерегинде. Долгандар бул дагы Орусия аймагындагы түрк тектүү элдерден. Долгандар Таймыр округунун негизги жашоочуларын түзүшөт. Христиан динин тутунушат. Калкынын саны 27 миңдин тегерегинде. Алтайлыктар Сибирдин түштүгүндө жана Орто Азияда бүтүндөй Алтай тоо кыркалары бар. Бул аймактын түпкү калкы түркий тилде сүйлөгөн орус алтайлары деп эсептелет. Эң кызыгы көпчүлүк илимпоздор Алтайды жалпы түркий элдер келип чыккан аймак деп эсептешет. Мына ушул себептен бардык байыркы көчмөн элдердин жолдору бириккен жер. Алтайлыктар түрдүү этникалык топторго карап бөлүнөт. Телеут, Теленгит, Умамдин жана Тубалар болуп бөлүнүшөт. Жалпысынан Алтай Республикасында 70 миңден ашуун алтайлык түрк тектүү элдер жашайт. Алар түндүк жана түштүк Алтай тилинде сүйлөшөт. Хакастар Орусиянын Хакас Республикасынын түпкү калкы. Түрк тилдеринде сүйлөгөн эл, шаманизм жана христиан динин тутунушат. Соңку эл каттоолорго караганда хакастардын жалпы саны 80 миңден ашып, республиканын калкынын 11% гана түзүшкөн. Хакастардын этностук курамы 17 жана 18 кылымдарда Енисейлик кыргыздар менен байыркы түрк, самодий жана кет урууларынын аралашуусунун негизинде калыптанган. Ногойлор
Түрктектүү элдердин ичинен өзгөчө орунду ээлешет. Ногойлор тууралуу сөз кылсак өтө кызыктуу маалыматтарга ээ болобуз. Ногойлордун үрп-адаты жана каада салты абдан кызыктуу. Бул эл Түндүк Кавказ, Нижнего Поволжья жана Дагестан аймагында, Кара деңиздин түндүк тарабында отурукташкан түрктектүү элдерден. Соңку эл каттоолорунун саны боюнча ногойлордун саны 220 миңдин тегерегинде. Гагауздар тарыхый келип чыгуусу Балкан жарым аралы. Гагауздар Молдова, Украина, Болгария, Румыния, Греция, Түркия жана башка аймактарда жашаган түрктектүү элдерден. Түрк тилдеринен огуз булгар бутагында сүйлөшөт. Жалпы саны 200 миңдей чамалуу. Молдовада чектелген автономиялык укуктарга ээ. Тутунган дини православ христиан дини. Тувалык түрктектүү элдер. Түрк тилдүү элдердин саян тилине караштуу Тува тилинде сүйлөшөт. Алардын арасында буддизм жана теңирчилер да бар. Саян тоо кыркаларынын арасында калып кеткен тувалыктар өздөрүн ааламдан бөлүнүп калышканын сезишкен. Бул калктын калыптануусуна моголдор, түркийлер, скифтер таасир эткен. Ар кандай этностордун аралашып кеткен маданиятына карабай, тувалыктардын өзүнө тиешелүү таң калыштуу үрп-адаттары сакталып калган. Алар буддизм жана шаманизм динин тутунушат. Түркүн элдик ырларды ырдоо жана хуреш, күрөш боюнча таанымал. Халкынын саны 270 миңдин тегерегинде.